Саламатсыздарбы, Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратты. Кыргыз-тажик чегарасындагы чыр алдын алынды. Нариман Тюлеев Алмазбек Атамбаевга түрмөгө тамак ташып турууга убада берди. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргыз-тажик чегарасындагы Аксай жана Варух чектешкен аймакта тургундардын чыры алдын алынды. Жергиликтүү тургундар 25 июнда аталган аймакта ок атылганын Азаттыкка билдиришкен. Аксай айылынын башчысы Эркен Ажолчиев жергиликтүү тургундардын ортосунда чыр чыккандыгын ырастап, ок атылгандыгы боюнча маалымат жок экендигин билдирди. Тажикстандын жарандары Варухтун ичинде жайылуудан келаткан машинеге таш ыргыткан. Азыр эки жактын милициялары сүйлөшүп, абал тынч эле деп билдирди ал. Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Аксай айылынын калкы 2000 адам. Бул айыл Тажикстандын 40 миңге чукул тургуну бар Варух анклавы менен чектешип турат. Эки өлкөнүн ортосундагы чегара такталбагандыктан жол, суу, жайыт талаштан улам бул айылда тынымсыз чыр-чатактар болуп турат. Быйыл 13-14 март күндөрү чатак чыгып ок атылган. Ошол күндөн бери эки өлкөнүн милиция кызматкерлери бул айылда коомдук коопсуздукту биргелешип көзөмөлдөөсүн улантып келет. Ысык көлгө Өзбекстандан туристтер жана журналисттер учуп келгенин Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинин аймактык кабарчысы билдирди. Конокторду Тамчава майданынан салтанаттуу түрдө туризм департаментинин директору Максат Адамир уулу, Ысык көл районунун акими Данир Иманалиев жана башка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тосуп алышкан. Учак жарым саат эрте конду. Муну менен биз Ысык көлгө жол кыска экендигин айткыбыз келет. Мен сиздердин эс алууңуздар кызыктуу жана эске каларлык болоруна ишенем. Биздин жерге кош келиңиздер. Эки өлкөнүн достугу бекемдей берсин деп билдирди район жетекчиси Иманалиев. Жалпысынан Ысык көлгө 140 турист жана 40 медиа кызматкери келген. Журналисттердин Кыргызстандын көрүнүктүү жерлерин сүрөт, видеого тартып алары айтылды. Ташкент Тамчыгаттан менен быйыл эс алуу сезонунда 3000ден ашуун адамды кабыл алуусу күтүлүп жаткандыгын кошумчалаган. Ысык көлгө Ташкенттен алгачкы аба каттамы 2017 жылы ачылган. Жогорку кеңеш жалпы жыйынында мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратты. Мындай чечимди 103 депутат жактырса, 6 депутат каршы болду. Атамбаевдин маселесин кароо күн тартибине 27 июнда эртең менен гана киргизилген. Жогорку кеңештин сайтында парламенттин жалпы жыйынынын расписаниясы бир нече жолу жаңыланды. Мыйзам боюнча мамлекет башчыларын экс-президент статусунан ажыратуу үчүн жалпы депутаттардын 3/2 бөлүгү добуш бериши керек. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө мыйзамына ылайык экс-президент кылмыш жоопкерчилигине аталган макамынан ажыратылгандан кийин гана тартылат. Эске сала кетсек, Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуу үчүн ага каршы күнөө коюу маселеси боюнча комиссия түзүлгөн. Анын мүчөлөрү 17 июнь күнү Атамбаевга коюлуп жаткан айыптарды жарыялаган. 18 июнда комиссиянын ишинин жыйынтыгы жогорку кеңеште каралып, андан ары башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Ал эми көзөмөл органы 25 июнь күнү парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетте Алмазбек Атамбаевга атайын комиссия тарабынан коюлган 6 айыптын 5-өөнү негиздүү деп тапкандыгын билдирген. Алар Кой Таш айылындагы жер тилкесин мыйзамсыз алуу, Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна, акча адалдаган АК-Инвест сыяктуу бир нече компанияга тиешеси бардыгы, Бишкек ТЭЦ-ин реконструкциялоодогу коррупциялык иштер жана ТЭЦ-ке көмүр ташыган компаниянын кызыкчылыгын коргоо маселеси. Башкы прокурордун айтымында ар бир иш боюнча жаза кодексинин 319-беренеси менен сотко чейинки өндүрүштөр жүрүп жатат. Батукаевдин иши боюнча кармалган онколог дарыгер Эмиль Макимбетов үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма-сөз катчысы Элеонора Сабатарова ырастады. Маалыматка караганда, дарыгердин бөгөт чарасы Бишкек шаардык сотуна 25 июнда каралган. Аны үй камагына чыгарууга эмне негиз болгондугу айтылган жок. Буга чейин анын адвокаттары тергөө менен кызматташуу жөнүндө сунуш болгонун билдиришкен. Азиз Батукаев 2013 жылдын апрелинде айкыс илдетке
ишке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошонуп, Орусияга чыгып кеткендигине байланыштуу кылмыш ишин иликтөө ушул айдын башында жанданган. Анын алкагында 6 жыл мурда Кремтөбөлдүн аккан оорусуна чалдыккандыгы тууралуу аныктама бергендиги шек менен онколог дарыгер Эмиль Макимбетов, лаборант Ирина Цапова дагы 3 медицина кызматкери кармалган. Алардын экөө үй камагына чыгарылган. Жогорку кеңештин депутаттары жабык түрдө 5-канал акционердик коому боюнча мыйзамды жокко чыгарылды деп таануу жөнүндө мыйзамды 3-окууда колдоду. Жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитетинин корутундусунда телеканалды парламенттик деп аталган статусунан ажыратып жана сатыкка коюу туурасында айтылат. 2010-жылы убактылуу өкмөт 5-каналды улутташтырууну чечип, парламент жабык түрдө 5-канал жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ошол кезде анын парламенттик болору туурасында айтылган эле. Андан соң жумушчу топ түзүлүп, ал мыйзам аткарылышы мүмкүн эмес деген жыйынтыкка келген. Анткени телеканалдын укуктук уюштуруу реформасы жана кимге карай тургандыгы аныкталбаган деп айтышкан. Ушул тапта мыйзам маанисин жоготту. Өкмөт 5-каналга пайызсыз насияларды бөлүп жаткандыктан бюджетке ашыкча чыгым алып келүүдө. Жогорку кеңеш азыркы учурда өз ишин пирамида телеканалы аркылуу чагылдырып жатат. Андан тышкары өкмөт аталган телеканалды өнүктүрүү үчүн мезгил менен пайыздык бюджеттик насияларды бөлүп берүүдө деп айтылган документте. Мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. 5-канал биринчи ирет эфирге 2007-жылдын 12-февралында чыккан. Ал эми буга чейин алгач Корт телекомпаниясы болуп түптөлгөн. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин көрсөтмөсүн көрсөтөм деп жаңылыш сүйлөп алды. Бул бүгүн жогорку кеңештин отурумунда болду. Алмазбек Атамбаевдин мурунку кылгандарын айтып жатып, Өткүрбек Жамшитов мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча оор кылмыштын курамдары табылды. Сотко чейинки иликтөө жүрүп жатат. Жөн гана сөз болуп калбаш үчүн менде Азиз Батукаевдин көрсөтмөсүнүн көчүрмөсү бар. Ал аны кантип бошоткондугун айтып, Атамбаевга каршы көрсөтмө берди деген. Кийинчерээк башкы прокурор жаңылыш айткандыгын билдирди. Мен сиздерге Атахановдун көрсөтмөсүн көрсөтөм деп, Батукаев деп жаңылуу айтып алыптырмын деп билдирди ал. Эске салсак, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратуу боюнча атайын депутаттык комиссия кабыл алган чечимди башкы прокуратурага өткөрүп берген. Демек, мурунку президент кылмыш ишине катыштыгы бар делип камакка алынышы мүмкүн. Башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевга коюлган 6 дооматтын 5-өөнү негиздүү деп тапкан. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин депутаттары мурунку президент Алмазбек Атамбаев тарабынан жасалган кылмыштын белгилери тууралуу башкы прокурордун корутундусун бир добуштан колдошту. Алмазбек Атамбаевди күнөөлөп жаткан кылмыштарга Жээнбековдун үй бүлөсүнүн катыштыгы бар. Бул тууралуу жогорку кеңештин отурумунда депутат Ирина Карамушкина айтып чыкты. Депутат башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго ишенбей тургандыгын айтты. Жээнбековдор Атамбаевди күнөөлөп жаткан кылмыштарга тийиштиги бар. Алар дагы экс-президент менен бирге жоопкерчиликке тартылышы керек. Сиздин айыптоолор боюнча бизде монархия болгон деп билдирди ал. Айтымында бийлик элдин нааразычылыгын көкүтүүдө. Депутаттык корпус мыйзамды коргошу керек. Бирок дал өзлөрү муну бузуп жатат деп кошумчалады Ирина Карамушкина. Башкы прокурор кодекс боюнча иштеп жаткандыгын айтты. Эске салсак, экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча атайын депутаттык комиссия кабыл алган чечимди башкы прокуратура өткөрүп берген. Демек, мурунку президент кылмыш ишине катыштыгы бар делип камакка алынышы мүмкүн. Башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевга коюлган 6 дооматтын 5-өөнү негиздүү деп тапкан. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин депутаттары мурунку президент Алмазбек Атамбаев тарабынан жасалган кылмыштын белгилери тууралуу башкы прокурордун корутундусун бир добуштан колдошту. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов экс-президент Алмазбек Атамбаевга коюлуп жаткан айыптар боюнча корутундуну парламенттин жалпы жыйынында айтты. Ал жогорку кеңештин 2019-жылдын 20-июнундагы Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевди статусунан ажыратуу үчүн күнөө коюу жөнүндө токтомунда көрсөтүлгөн айыптоолор боюнча төмөнкү корутундуга келгендигин белгиледи. Алар бардык бийлик бутактарын өз кызыкчылыгында колдонуу, уюшкан кылмыштуу топту түзүү, анын режимине
каршы чыккан жогорку кеңештин депутаттарын, судьяларын, коомдук ишмерлерди, ошондой эле журналисттер менен ЖМКнын өкүлдөрүн куугунтуктоо жана репрессиялоо деген күнөө коюу боюнча сот органдарынын жогорудагы чечимдери кызыктар тараптардын арыздарынын негизинде жана жаңачылган жагдайлар боюнча бузулган учурда ошондой эле укук коргоо көзөмөлдөө жана сот органдарынын кызматкерлеринин аракетинде кандайдыр бир кылмыштын курамы бар экендиги аныкталып, буга экс-президент Атамбаевдин катыштыгы такталган шартта гана ага күнөө коюу маселеси каралууга жатат. Экинчиси Аламүдүн районундагы Кой Таш айылындагы жер тилкесин мыйзамсыз ээлеп алуу жана пайдаланууга багытталган экс-президент Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүмү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Үчүнчүсү болсо Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотууга кийлигишүү боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүгүндө каралган кылмыштын белгилери аныкталган. Ал КРдын жазык кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирген. Ал эми 4-сү мыйзамсыз баюуга багытталган Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде жасаган аракеттеринде КРдын жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмыштын белгилери бар. Ал КРдын жазык кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. 5-сине токтолсок, Бишкек ТЭЦин модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашырууда коррупциялык фактыларга катыштыгы боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттерине КРдын жазык кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал КРдын жазык кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Аяк 6-сы Бишкек ТЭЦине көмүр жеткирүү маселелерине мыйзамсыз кийлигишүү боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүгүнө каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Өзкүрбек Жамшитов депутаттык комиссия тарабынан белгиленген айыптардын дээрлик бардыгында мыйзам бузуу белгилери бар экендигин айтып өттү. Бишкектин мурдагы мэры Нариман Тюлеев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мүмкүн камалышы тууралуу пикири менен бөлүштү. Коомчулук жана ЖМКнын бардык көңүлү өнүгүп бара жаткан окуяларга каадалган. Атамбаевдин өзү болсо куугунтуктоолор жөнүндө кыйкыруу менен билдирип, мыйзамдан тышкары иштерге, демек тартип бузууларга жана толкундоолорго бара тургандыгын билдирүүдө деп жазган мурдагы шаар башчысы өзүнүн социалдык түйүндөгү баракчасына. Ага эскертип жатканы мурда ал президент учурунда ушундай абалда өзүнүн узун сөздөрүн чоюп, анын оппоненттери элдин артына, аялдардын юбкасына жашынат дечи эле. Укуктук талаадан чыгып кетишти жана мыйзам алкагында мыйзам боюнча жооп бериши керек деп айтчу. Мындайлар бир эле жолу болгон эмес. Тюлеев өзү жана анын тарапташтары эң башынан эле укуктук талаада аракет кылуу тактикасын тандагандыктарын белгилеп өттү. Качан мени үй бүлөмдүн арасында кармап кетүүгө аракет кылышканда, албетте алар башында эмоцияларга алдырышты. Бирок эртеси эле мен өз каалоом менен тергөө органдарына келдим жана камакка алындым деп эске салды ал. Биз бардык убакта мыйзам чегинде маселени чечүүгө аракет жасадык, бирок биздин укуктар кыянаттык менен бузулуп жатат. Ошол эле учурда менин жердештеримдин нарын торгарты жолун бууп салабыз дешип, бир канча жолу кайрылгандарына жана масштабтуу митинг уюштурабыз дегендерине карабастан, тынччылыкты бузганга өзүмө уруксат бербедим. Өлкөбүздүн эл аралык сыпатына жана имиджине көз сүрткүм келген эмес. Туристтик мезгилде 10 миңдеген үй бүлөлөрдү алардан бир маалда ала турган кирешесинен ажыраткым келген жок жана инвесторлорду коркутууга барбадым. Менин жана менин үй бүлөмдүн кызыкчылыктарын конституциянын гаранты болгон мыйзам жана президент коргошу керек эле. Ал аны жасабады. А мен болсо чалды койду нерселерди уюштурган жокмун. Нариман Ташполотович өзүнүн жарыясында жеке Атамбаевдин өзүнө кайрылды жана өз сүйлөгөн сөздөрүнө ылайык аракеттерди жасашын сунуштады. Провокация жасоого умтулбастан, элдердин артына жашынбастан, аларга үй-үйлөрүнө тараганга үндөп кайрылыңыз деп жазды ал. Азыркы укук
коргоо жана соттук органдарды сиз түзгөнсүз. Андан дагы сиздин камакка алынышыңыз тууралуу эч жерде сөз дагы боло элек. А сиз болсо сиздин артыңыздан келгендей эле коркуп жатасыз. Ишенип коюңуз, темир тор артында дагы тышта жүргөндөй эле жашоо бар. Оппоненттериңизди камакка алдырып жатып сиз айтчу элеңиз. Бир аз олтурат дагы кайра чыгат деп. Эгер ошого чейин жетсе, ал сизди эстеринен чыгарбайт жана көңүлдөрү менен адамдар сизди таштап койбойт. Мен дагы сизге мыйзам чегинде колдоо көрсөтүүгө даярмын. Азык-түлүк жана күндөлүк керектелүүчү предметтерди алып барганга укугум бар жана аны жаса. Эгер сизге сот акыйкатсыздык жасаса, сизди коргоо үчүн мен өзүм митингге чыгууга даярмын. Бирок иш ага чейин жеткен жок. Ошондуктан эл арасында дүрбөлөң түшүрбөңүз, өлкөнү уятка калтырбаңыз. Сый урмат менен мыйзам чегинде күрөшүңүз. Тынч жаткан көлдөгү кайыкты чайкабаңыз. Өзүңүздүн амбицияларыңызды элдин кызыкчылыгынан жогору баалаңыз жана ошондо жыйынтыгында сиздин уятыңыз тынчтанат. Эске салсак, мурдараак Вести.kz сайты башкы прокуратура корутунду чыгарып, анда башкы көзөмөл органы мурдагы президенттин аракеттеринде коррупциялык кылмыштардын белгилери бар деген билдирүүсүн берген.